Саламатсыздар, урматтуу коллектив. Эс алууңуздар жакшы өтүп атабы? Мен сиздерге кайрылганымдын себеби буга чейин биз сиздер менен негизинен видео байланыштарды Zoom программасы менен жүргүзүп келдик. Ага караганда жакшыраак, функциялары дагы көбүрөөк Jitsi сервис менен пайдаланууну жана аны менен иш-чараларды өткөрүүнү сунуштайм. Анда эмесе бул программа менен сиздерди тааныштырууну баштасам. Jitsi сервистин жакшы жактары биринчиден эч кандай электрондук почта же аккаунт сурабайт, же аккаунт ачуунун кажети жок. Экинчиден, конференциянын убактысына да чектөө жок. Үчүнчүдөн, конференциянын катышуучуларына да чектөө жок. Төртүнчүдөн, байланыштын сапаты жакшы. Бешинчиден, конференциянын YouTube каналы аркылуу түз берүү мүмкүнчүлүгү бар. Мындай айтканда, биз өткөргөн конференцияны же болбосо жыйындарды биз дүйнө жүзүнө өзүбүздүн YouTube каналы аркылуу түз берүү мүмкүнчүлүгүн алат экенбиз. Анда эмесе мен сиздерге бул программаны тааныштыруу менен баштасам, бизге биринчи кезекте Google Chrome'дун же болбосо башка программалардын акыркы версиялары болгону жакшы. Себеби өзүңүздөр билесиздер, Google Chrome'дун акыркы версиялары көпчүлүк англис тилиндеги сайттарды автоматтык түрдө орус тилине бизге которуп берет. Ушул жагынан бизде иштөөгө мүмкүнчүлүгүбүз жеңил болот. Анда эмесе биз бул жерге болгону jitsi.org деп гана жазабыз. Org деп менде уже даяр. jitsi.org жазылды. Мына карасаңыз, Google Chrome'до атайын өзүнүн программамдын ичинде мына котормасы бар. Ушул терезечени автоматтык түрдө мага орус тилине которуп берди. Эми бул жерде карасаңыздар, бул сервиске киргенде катталуунун, почта ачуунун, аккаунт түзүүнүн башка эч демкенин кереги жок. Болгону начать встречу. Начать встречуну басканыбызда бизде мындай терезече ачылат. Караңыздар, терезече ачылды. Эгер сиздерде бул терезеченин англис тилиндеги версиясы ачыла турган болсо, настройкадан биз больше опцияга кирип туруп, орус тилиндеги же болбосо орус тилин тандап алабыз дагы. Басканыбызда бизде версия орус тилинде болуп калат. Мунун негизги өзгөчөлүгү мен айтып кетерим. Мен бул программаны өзүм мындай YouTube'дан карап, кийин үйрөнүп, өзүм колдоно баштаганда биринчи кезекте мен просто собрание деп гана жазып киргенимде кимдир бирөөлөрдүн Россияда жүргүзүлүп аткан собранияга кирип калыпмын. Алар дагы пароль койгон эмес экен. Мен аны биринчи разминка деп ойлогом. Көрсө чыныгы мен жыйынга туш келип калган экен. Ошон үчүн просто собрание, просто конференция деп эле атап коюштан алыс болуш керек экен. Себеби түрдүү адамдар кирип калышы мүмкүн экен пароль койбосо. Пароль койсоңуз, анда конференцияга катышуучуларга дагы бир аз кыйынчылык жаратып калышы мүмкүн. Ошон үчүн жыйын батмы, конференция батмы, баарлашуу батмы деген или башка варианттарын карасак болот экен. Бул программада только эме жагы, мына баарлашуу батмы деп пробел койгонубуз менен дагы эмнегедир программа эки сөздү кайрадан эле кошуп коет. Анда эмесе биз окейни басып койсок, биз автоматтык түрдө конференцияга кирип кетүү мүмкүнчүлүгүн алабыз. Мындан тышкары биз календар аркылуу конференцияны пландаштыруу мүмкүнчүлүгүн дагы бар. Бул үчүн биз Google Chrome'дон эң оңой жагы календарды установка кылып алышыбыз керек. Мына менде календар уже установка болгон. Google Chrome'дон календарды басып туруп, басканыбызда бизде календар автоматтык түрдө чыкты. Мисал катары 6-сындагы конференцияны болжолго ала турган болсок, биз жана баарлашуу батмы дедик, баарлашуу батмы. Конференциянын аталышы, сааты 6-май 9:30-дан 10:30-га чейин. Эскертүү задачасы бар. Бул жерде карасаңыздар, андан тышкары катышуучулардын аттарын жазып коюу мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде биз сөзсүз түрдө видеону басабыз. Анан эң негизгиси бул жерде Jitsi.met деген жазууну басып коюшубуз керек. Бизде мына сактоого даяр конференциябыз. Бул жерде Zoom'дан дагы бир өзгөчөлүгү, мындай айтканда,
конференцияны катышуучулардын дагы өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бар. Ага биз мен ойлойм организаторго жол бербей эле коюш керек. Башка бирөөлөрдү чакыруу болсо катышуучулардын списогун көрүү мүмкүнчүлүгү да болот экен. Анда мындан тышкары часовой поездди басканыбызда карасаңыздар Кыргызстандыкы баары зумдан өзгөчөлүгү. Сохранить биздин эме сакталды иш-чарабыз. Мынакей батму баарлашуу дедик. Биз басканыбызда автоматтык түрдө биз конференцияга кирдик. Мынакей карасаңыздар, эмнегедир программага эки сөздү кайра эле кошуп коет экен. Бул жерде конференциянын ссылкасы бар. Поделиться можно дегендей. Бул жерден биз копия кылып туруп WhatsApp аркылуу, же болбосо электрондук почта аркылуу жана башка жактар аркылуу биз жөнөтүү мүмкүнчүлүгүн алабыз. Пароль коюу дагы бизде мүмкүнчүлүгү болот. Пока биз пароль койбойбуз. Экрандан биз конференцияга катышуучулар менен аларга көргөзмө, мындай айтканда, материалдарыбыз менен бөлүшүү мүмкүнчүлүгү бар. Мынакей бөлүшүү мүмкүнчүлүгү бар. Андан кийин хочу говорить деген эмеси, бул конференцияга катышып аткандар эгер суроо же сунуштар болсо, бул эмени басканда организатор анын микрофонун включать этиш үчүн коюлуптур. Хочу говорить, мындай айтканда, колчонун басып алат. Чат, мындай айтканда, бул жерден биз жазуу мүмкүнчүлүгүн алабыз, отуруп алып, организаторго же башкаларга. Микрофон, трубка, видео камеранын сүрөтү турат бизде. Бул экрандын варианттарын биз бере алабыз. Андан кийин эң негизгиси бул жерде бизде настройка турат. Качествону самый высокийге коебуз. Андан кийин экрандын өзгөртүү мүмкүнчүлүгү бар. Жана мен айткандай трансляциялоо мүмкүнчүлүгү бар. YouTube каналдын ключун, биздин Батмун YouTube каналынын ключун басканда, же болбосо биздин Батмунун өзүнүн аккаунту менен киргенибизде, биз автоматтык түрдө бул программага кире турган болсок, автоматтык түрдө трансляция кылуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз. Запись кылуу мүмкүнчүлүгү бар. Андан тышкары YouTube каналдан биз YouTube каналыбыздагы ссылканы алсак, же болбосо любой эле видеонун ссылкасын биз бул жерде ошол видеону конференцияга катышуучулар менен дагы мынакей биздин видео жаңырды конференциянын катышуучулары үчүн. Кайра чыгып кеттим, мен кайра кирейин конференцияга. Мына өзгөчөлүгү видео YouTube'дан да берүү мүмкүнчүлүгү бар. Размытый фон деп, настройка бул жерде устройство, профиль, календарь, анан большой опция, жанагындай кирүүчүлөрдүн микрофонун өчүрүү, жандыруу жана башка настройкалар бар. Микрофонду жалпы өчүрүп коюу, же болбосо белгилүү эле бир кишиникин өчүрүү, статистикасы и комбинация клавиш. Негизинен ушул. Урматтуу коллектив, мен сиздерден суранарым, келиңиздер ушул программага жапырт киришели, JITC сервис менен иштөөгө жалпы киришели, себеп эң негизгиси эле эки зулунан өзгөчөлүгү, бул биринчиден убакыттын чектебейт, экинчиден катышуучулардын санын чектебейт. Үчүнчүдөн биз трансляциялоо мүмкүнчүлүгүнө ээбиз. Баарыбыз аракет кылалы, алтысындагы конференцияны ушул JITC сервиси менен өткөрүүгө. Мындан тышкары мен сиздерге телефон менен кантип программаны ачуу жана аны менен кантип иштөөнүн дагы видео кылып жөнөтөм. Жакшы эс алыңыздар, көңүлдүү өтсүн, саламатта болуңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.